Урматтуу сот отурумунун катышуучулары, биз кайрылуучу тараптын, жоопкер тараптын позицияларын иш боюнча үчүнчү жак катары таанылган мамлекеттик органдардын позицияларын уктук. Ушуну менен иш боюнча материалдарды изилдөө аяктады деп эсептелинет. Корутунду сөз сизге берилет. Кадырбек Мусаевич трибунага өтүп, корутунду сөзүңүздү сүйлөңүз. Урматтуу Конституциялык сот, урматтуу төрага, урматтуу тараптар. Мен өзүм сиздерге келтирген өтүнүшүмдү колдойм, толугу менен. Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексиндеги 403 беренесинин 4 бөлүмү биздин Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына каршы келет деп эсептейм. Бул боюнча жогоруда бардык жоктор талданды деп ойлойм. Ошондуктан урматтуу Кыргыз Республикасынын конституциялык сотунун судьяларына ушул өтүнмөнү колдоп, мыйзамдуулукту орнотушуна суранып кетем. Отуруңуз. Мирлан Абылбекович, сизге корутунду сөз укугу берилет. Рахмат, урматтуу сот. Бизде буга чейин айтылып кеткен өзүбүздүн пикирибизди колдойбуз. Анан кошумчалай турган жоболорубуз жок. Бүттү. Отуруңуз. Ханманас Арстанбекович, трибунага өтүңүз, сизге корутунду сөз сүйлөгөнгө укугу берилет. Биз буга чейин айтылган сөздөрдү колдойбуз. Кошумча жок. Отуруңуз. Мирбек Самаватович, сизге корутунду сөз укугу берилет. Урматтуу тарап, урматтуу судьялар. Жогоруда өзүңүздөр көрдүңүздөр, айтылып кетти. Бардыгы жүйөлүү себептер, эмне себептен бул ошо конституциянын ченемине каршы келбейт деген. Ошо мен өзүм келтирген биздин пикирди колдойм. Ошондой эле конституциянын ченемдерине ошо 23 берененин 4 бөлүмүнө 58 берененин 5 бөлүмүнө карма каршы келбейт деп эсептейм. Отуруңуз. Урматтуу сот отурумунун катышуучулары, ушуну менен Жаран Табалдыева Клара Өмүркуловнанын кызыкчылыгын көздөгөн Матсаков Кадырбек Мусаевичтин Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 403 беренесинин 4 бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө кайрылуусу боюнча териштирүү аяктады. Сот чечим чыгарыш үчүн кеңешме бөлмөсүнө кетет.